Кыргызстанда бир ушул колония общего или строгого режимда өзүнүн нормасынан ашык адамдар отурат. 1000 адам отурчу жерде 2000ден ашык адам отурат. 47-нчи колониянын ордунда ипотекага үй салынып атканына байланыштуу ошону таратышкан. Азыр ар бир колония строгого общего режима контингент превышает 1,5-2 раза. Ошондой инфраструктурасы жок жердин ичине кантип силер изолированный участок жасагансыздар? Рахмат. Биринчиден мен мындай маалыматка таратып кетейин. Азыркы учурда сиз бир аз адашкандырсыз. Азыркы биздин мекемелерде ооба, кээ бирлерде мекемелер сандары мисалы 1000ге жакын болот, бирок лимиттен алар ашкан жок. Превышение лимита жок, лимиттен ашып кеткен жок. Бирок андан тышкары кайсы мекемелер деп атасыз? Мисалы азыркы Беловодскийде 16-чы мекемеден капиталдык ондо түзөө иштери жүрүп атат. Ошол жакта ошону да карасак болот. Андан тышкары Базар Коргондо жаңы 10-чу түзөтүү мекемеси жакынкы арада ошол бүт баары курулуп, жаңы бойдон ишке берилет. Мисалы ошол жерде болушу мүмкүн. Андан биринчи шаардын ичиндеги жайгашкан биринчи тергөө изолторду шаардын көчүргөндөн кийин жаңы имарат кылган ошол жерде курулушу мүмкүн да. Ошону карап, бул келечекте курула турган жерде айтып атасыздарбы? Келечекте курула турган жерлерде айтып атасыздар, туурабы? Изолированные участки будут там, где в будущем будут построены новые колонии. Ооба. Андан тышкары бул соттолгон адамдар жөнүндө тергөө абагында отургандардын абалы кандай болот? СИЗОдо билесиз 1000ден ашык киши отурат. Ал жердин каягында ушундай изолированный участок кыласыздар. Эми бул өзү инфраструктурасына жараша болот да. Эми бул биз ошол өзгөртүүлөрдү киргизип атканда биз мүмкүнчүлүк түзүү деп киргизип атабыз. Болгону 2 СИЗО бар Кыргызстан боюнча, Ош менен Бишкекте. Ошол мисалы үчүн Бишкектин ичинде кайсы жеринде кандай кылып изолированный участок кыласыздар? Тергөө абагында отургандарга бул тиги распространяться же только осужденныйларгабы? Жок, бул биякта киргизип атканы бул только соттолгондор үчүн. СИЗО болбойт, туурабы? Азыр бияка СИЗО кирбейт.